Красноярск шаары Россия мамлекетинин таг ортосунда жайгашкан. Жаратылышы кооз, Енисей дарыясы теңекке бөлүп аккан. Кийинки убактарда катуу өнүгүп, өсүп келе жаткан ири шаарга айланды. Эмгек мигранттары болуп жүргөн мекендештерибиз Красноярскийде арбын. Ар кимисинин негизги максаты эмгек кылып жашоо турмушун оңдоо. Кыргыз эли эзелтеден эле адабият менен искусствого жакын эл. Ушундай алыстыкта жүрүшсө да чыгармачылыгын таштабай, поэзия менен алпурушканы, ыр жазып, музыкага кызыккандары ырдап, комуз шертип, өз таланттарын өркүндөткөнгө аракеттенип келишет. Айыл кече койлор маарап итүрүп, баткак суулар жапыз каптай агышат. Кеч киргенде небересин жетелеп, чоң энелер айылдардан кайтышат. Сулуу айда көркүнөч бир жашырбай, айыл ичи бир башкача көрүнөт. Жаш уландар кат жазышып кыздарга, кереметтүү жаштык доорун сүрүшөт. Сүмөлөктөр кайнап аркай үйлөрдө, аруу тилек, ак ниеттер айтылат. Бул дүйнөнүн бейкуттугун сактаган аруу жашоо айылдардан башталат. Айланайын айылым сени сагындым, ак көк чөп баскан чаң жыттанган көчөңдү, кагылайын айылым сени сагындым. Мына ушундай чыгармачыл инсандар бир нече жыл мурун өзүнчө Енисай деген борбор түзүшүп, чыгармаларын ошол жердеги кыргызстандыктарга тартуулап, ай сайын ар кандай маданий иш-чараларды уюштуруп турушат. Алыстан бир сен үчүн келгенимди, сыр кылып кызыл гүлдү бергенимди, сен билген жоксуң, ай, сен билген жоксуң, сен билген жоксуң, атыңды ак баракка жазганымды, анардай кызыл өңдөн асканымды, сен билген жоксуң, ай, сен билген жоксуң, сен билген жоксуң. Енисей дарыясын биз кыргыздар Енисай деп коебуз. Жүздөгөн жыл илгери ата-бабаларыбыз мекендеген экен. Бул чыгармачыл бирикмеде бекеринен Енисай деп аталган жок. Борбордун мүчөлөрү эл алдына чыгаарда дал ушул касиеттүү дарыянын жээгине келип, даярдыктарын көрүшөт. Борбордун мүчөлөрү минтип өз кесиптери гана эмес, жаштары да ар кыл. Кээ бирлери мына ушул борбор аркылуу чыгармачылыктын жолуна аттанышууда. Бұл жерге 2003 жылы келгем. Келгенде ушул жерде кичине тыйын таап кетейин деп келди келе. Анан бул жерге келип, анан базарга туш келип калып, базарда соода сатык кылып, базарда иштеп калдым. Анан ошол эле убакта, ал убакта кыргыз азыраак эле болчу бу жерде. Кийин бара көйүп, азыр бир сайдын эли болуп калдык. Ошо мен келген жылдан баштап эле кичине чакан тойлор болчу. Ошо тойлордо анан кимирдейт анан баягы ырдай алган адамдар чыгышып ырдап, ошолордун катарына мен дагы чыгып ырдап, анан кийин бара чоңураак тойлор өткөрүп, ошо тойлорго катышып жүрүп аттым. Анан баягы мен өзүм чындыгында келгенде, ошондой тойлорго келгенде таң калгам. Кыргызстанда биякта андай болбосо керек деп ойлоп келгем да. Анан келсем эле бу жерде деле ошо жакшы, баягы элибиз өзүбүздүн када салтыбызды унутпай, кадимкидей эле Кыргызстандагыдай улуттук оюн зооктор болот арасында. Анан кээде баягы өзүчө азыр ошо чыгармачылык борбору уюшкандан бери бош күндөрү чогулуп, мындай Енисейдин жээгине келип, бир талаа түскө келип, ырдап, жордоп, мындай улуттук оюндарды өткөрүп, тойлор болуп калат, тойлорго барабыз кээде. Эми бул чыгармачылык топтун биздин элге берген пайдасы, элге берген дем күчү бул чындыгында ырдын ичинде бардык нерсе бар да. Ыр ата мекен жөнүндө жазылат, ыр ата эне жөнүндө жазылат, ыр сүйүү жөнүндө жазылат, ыр балага жазылат. Бул ырдын ичинде көп нерсе бар да. Ошол биздин сыртта жүргөн мекендештер ушулардын ырын угуп, Кыргызстанга бир барып келгендей болуп, ата энесин сагынгандар ата жөнүндө ырын угушат. Эми ырдан эч кандай адам тажабаса керек деп ойлойм.
руханий азык алат да чындыгында. Сагынбай Кыдыралиев Кыргызстанда жүргөндө эле көп жыл маданият тармагында иштеп, жетектеп да жүргөн. Мигрант болуп ушул Енисей жээгине келгенде да өз кесибин таштабады. Бул аймактагы өзүнө окшогон өнөрлүү мигранттардын башын бириктирип, борборду түзүүгө салымы зор. Мына бүгүн дагы касиеттүү Енисайдын жээгинде отурабыз. Красноярск шаарында Енисай чыгармачылык борбору уюшулган. Ал жакта ушул мекенде иштерибизди маданият жактан тейлеп, бүт ушул ой толгосу бар, талантты ташындаган чыгармачыл жаштар менен иш алып барабыз. Ошон бирге эле Енисай чыгармачылык борборунда Амирбек Туратович түптөгөн ошонун негизинде Енисай гезитибиз бар. Ай сайын болсо да 2 айдан бирден чыгарып, ушул мекендештерибизге таркатып, алдын жетишинче жаңылыктар менен тааныштырып турабыз. Ошондой эле көп маданий иш-чаралар өтүп турат. Ар дайым ошол иш-чараларга катышкан биздин Абдыразак Базарбаев деген инибиз бар, Базаров деген инибиз бар, Илимкан деген кыздарыбыз бар. Анан ушул жанагы аранжировкага жан киргизген Жанибек деген инибиз бар. Ушулардын деремети менен, ушулардын күчү менен көптөгөн иш-чараларды алып барабыз. Ошондой эле биздин чыгармачыл топко демирчилик кылган азаматтарыбыз да бар. Аларды атап айтсак, Сүйүнбек Келдибаев деген инибиз бар, Ханбек деген инибиз бар, Сүйүн деген Енисай чыгармачылык борборунун төрагасы бар. Алар бүгүн майрамдарда, Нооруз майрамдарында, эгемендүүлүк күнүндө, анан бир жылда 4 жолу Енисайга таазим аттуу шерине кечесин уюштуруп турабыз. Ушул жердеги мекендештерибиз башка региондорго караганда маданият жактан дайым алдыда жүрүшөт, ар дайым эс алууну да билишет, иштешти да билишет. Сабындай жакшырымдың, сагынтып жакшы кылдың. Сагынчым болгон үчүн, абаликим бактылуумун. Сагынчым болгон үчүн, абаликим бактылуумун. Abalikim baktılığım. Yazımday jakşırımdın, jark etip jakşıldın. Jaktırıp bolgon üçün, abalikim baktılığımın. Jaktırıp bolgon üçün, abalikim baktılığımın, abalikim baktılığımın. Azgırdın, azgırıldın, adaştın, jakşıldın. Armanım bolgon üçün, abalikim baktılığımın. Armanım bolgon üçün, abalikim baktılığımın. Abalikim baktılığımın, abalikim baktılığımın. Чыгармачыл борборго улам жаңы таланттуулар келип кошулууда. Алдыларында дагы бир топ максаттар коюлуп, алыста жүрүп өздөрүнүн ыр-күүлөрүн унутпай, улуттун көрөңгөсүн жоготпой сактап калууга аракеттери өтө чоң экендигин Енисай чыгармачыл маданий борборунун аткарган иштеринен эле байкоого болот.